Саламатсыңар балдар, бардыгыңарга кутман күн. Адабий окуу сабагыбызды үйдөн окууну баштаганда тазалыкты сактап, окууга жакшылап көңүл буралы. Бүгүнкү сабактын темасы коон баккан карыя чыгармасы менен таанышабыз. Сабактын максаты чыгарма менен таанышып аласыңар, анын мазмуну аркылуу ой жүгүртүү, сөз байлыгыңар өсөт, эмгекчил, ак көңүл, боорукер болууга үйрөнөсүңөр. Акман карыя небереси Эрмек экөө жаз алды менен абдан эмгектеништи. Жерди трактор менен айдап, өзлөрү да кетмендеп, чаап, жумшартып, кык төгүштү. Андан соң жөөк тартып, коондун данегин бирден эгип чыгышты. Жөөктөргө суу жүгүртүп, көз салып турушту. Арадан бир топ күн өттү. Жалбырактар арасынан кер сары коондор койдой жайнап көзгө көрүнө баштады. Алгачкы бышкандарынан тандап, Акман ата бирди үзүп келди. Чоң ата менен небере тилим кесилген коонду тамшана жешти. Шириндиги тим эле тилди жарат. Ары бери өткөндөрдү Акман ата: "Ой, балам, кел бери, коон жеп кет. Асанбек, бала бакчаңа коон ала кет. Коонго береке десең боло. Акысына коон үзүп берейин. Салам айтканды атаң үйрөткөн жок беле? Бери бас", деп кайрылгандарга коондон чоң тилим кесип берип ыраазы кылып жатты. Жайдын аптаптуу күндөрүнүн бири эле. Мээ кайнаткан ысыкта карагайдын жасалган кепесинин ичин көлөкөлөп, Акман ата жыгач кебетте уктап жаткан. Кимдир бирөөлөрдүн көбүр-собурунан ойгонуп кетти. Башын көтөрсө, 4-5 бала коон аралап, туш келди үзүп жатышыптыр. Ордунан ыргып туруп, кыйкырып сала берди: "Ой, балакайлар, бул эмне кылганыңар? Бери баскылачы, баарыңар", деди. Мынакей биз чыгарманын биринчи бөлүгү менен тааныштык. Силерге жаккан болсо, анда эмесе баарыңар чыгарманы окуп чыгасыңар дагы. Азыркы бере турган тапшырмама жооп бересиңер. Анда эмесе Акман чоң ата небереси Эрмек экөө коонду кантип багышты? Коон урдаган балдар Акман атанын алдынан келишер бекен? Силер кандай ойлойсуңар? Алардын ордунда силер болсоңор эмне кылар элеңер? Демек, чыгарманы окуп, ушул суроолорго жооп берип, татынакай кылып мага жөнөтөсүңөр балдар.